Балдар, силер кечирим суроонун маанисин жакшы түшүнөсүңөрбү? Эгерде биз кечирим сурабаш үчүн анда эч качан кемчилик, катачылык кетирбешибиз керек экен. Мен азыр силерге кечирим суроонун мааниси жөнүндө аңгемени айтып берейин. Тибирекейдин баласы Жибирекей кумурска дан сүйрөп келе жатып жамгырда калат. Данын таштап, өзү жалбырактын астына кирип, жамгыр басылгандан кийин чыгып караса, даны сууга агып кетиптир. Данды өзү менен кошо алып жүрбөгөндүгүн Кибирекей атасына келип айтып, "Кечирип коюңуз" дейт. Атасы Тибирекей, "Кечирим сураганың жетишсиз" деди. Кибирекей кумурска чебелектеп, "Анда эмне кылышым керек эле?" деди Кибирекей. Тибирекей кумурска мурутун кыймылдана ачууланып, "Экинчи ал катаачылыгыңды кайталаба" деп эскертти. Балдар, эгер силер байкабай катаачылык кетирген болсоңор, кечирим сураганды эсиңерден чыгарбагыла, жана да катаачылык кетирбегенге аракет кылгыла.